Рахмат. Урматтуу депутаттар, эми бардыңыздарга белгилүү 16-сында кечки саат 7:30 Кыргыз мамлекетинин чек-арасы менен коңшу Республика Тажик мамлекетинин ортосундагы күтүлбөгөн бир кырсык окуя болуп кетти. Бардыңыздарга маалымат жеткиликтүү болду. Кырсык болуп кетти. Шейит кеткен биздин аскерлер болду. Жаракат алган биздин жарандар болду. Ошолордун баардыгын биз эске алып, эгерде каршылык болбосо, премьер-министр өзү барды, биздин депутаттарды жетектеген эки вице-спикердин жетекчилигинин алдында жоондоп депутаттар барып, эл менен жолугуп, жерлерден көрүшүп, жолугуп келди. Ошолордун баарын эске алып, саат 2-де премьер-министр да түндө учуп келди, Баткен жергесинен. Депутат барып келген депутаттык топтор да түндө учуп келди. Ошолордун баарын эске алып, саат 2-ге премьер-министрди чакырып, тийиштүү органдын жетекчилери менен саат 2-де ушул жерден маалыматты уксак. Тийиштүү комитетте караган экен. Ана маалыматты угуп, кийинки жумада эл аралык комитеттердин чечими чыгыптыр. Жалпы ушул канча токтом кабыл алынса, кийинки жума ошо токтомдордун аткарылышын кийинки жумага койсок. Ошо болгон чек арадагы маселелердин аткарылышын биз чыгарган токтомдордун ошолордун аткарылышын кийинки жумага коюп, өкмөттү чакырып, терең маалымат уксак, анан дагы чечим кабыл алабыз. Ага чейин бүгүн саат 2-де өкмөт башчысын чакырып, бул жерде 16-сында болгон 16 максат айылындагы максат чек арасындагы болуп кеткен событияны угуп, маалыматты койсок деген сунушту мен киргизет элем. Эгерде каршылык жок болсо, каршылык жокпу, урматтуу депутаттар? Күн тартибиндеги менин сунушум ушул. Экинчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Арчыбекович. Ушуга эле байланыштуу, мына өзүңөргө белгилүү болгондой, Баткен облусунда мына мекенди коргоп атып бир жоокерибиз кайтыш болду. 3 баласы артында калды. Ошол эле учурда мына жакында эле Кой Ташта дагы биздин бир жоокерибиз кайтыш болду. Анын дагы артында 3 бала калды. Мен депутаттарга кайрылып кетким келет. Ушул эки жоокердин үй бүлөсүнө депутаттар өзүнүн бир күндүк маянасынан 2 күндүк айлык маянасынан жардам катары көрсөтүп койсок, мен сурушум. Туура болот го деп ойлойм, добуш менен чечип берсеңиздер. Анан экинчиси, Алмаз мырза мына Суузамырда кар басып, андан кийин комиссия барып бүтүрдү. Аким, губернаторго документтер берилди. Элге барып келдим, тынчтык менен күтүп атышат. Ошону хотя бы соляркаларын жапканга 4,5 мың гектар экен болгону. Ошого 3 миңден гектарына компенсация бөлүп берсе деп өздөрү суранып атат. Эми болбогон эле акча экен, бир 12 миллион сом болот экен. Анан аграрный комитетке да кайрылып кетейин дедилем. Дастанбек Арчыбекович, поручение берсеңиз, ошо комиссиянын жыйынтыгын алып, булар да карап бир решение чыгарып берсе. Эл кичине, биздин өкмөтүбүз да жардам берип атат, мындай кырсык болуп атат деп, табикаттын кырсыгына бир моюн сунат да. Ошону да карап берсеңиздер, чоң рахмат. Рахмат, сунуштарды эске алабыз. Өкмөттүн өкүлү. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Арчыбекович. Күн тартибиндеги экинчи маселе этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүргүзүү, алкоголдук продукцияны сергитүүчү, алкоголсуз жана алкоголдук аз ичимдер чекене сатууну жана керектөөнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун өкмөт киргизген. Бул мыйзамды жакында чакыртып алган атабыз, ошондуктан бүгүн күн тартибинен алып коюңуздарды өтүнөм. Рахмат. Башка урматтуу депутаттар, башка жок экен. Анда Кожой Кечибекович, биринчи жана сиз айлык акын айттыңыз. 2 күндүк аны депутаттар каршы болбойт болуш керек. Буга токтом кабыл алынбайт негизи. Бирок сиз жарыялап койдуңуз. Ушу каалаган депутаттар ошол листке кол коюп берсеңиздер. Мисалы мен макулмун, мен өзүм баштап берем. Токтом буга болбойт экен. Регламент жол бербейт экен, бирок мен колдоймун сиздин сунушту. Анан экинчи жанагы Суусамырдагы арпалардын кардан басылып кардын алдына калышы
протокол тапшырмаңызды алдым, аны мен тийиштүү комитетке жөнөтөм, баардык нерсе каралып, токтом негизинде алып чыкса биз